Саламатсыңарбы? 13-чү сабагыбыз машинанын үйрөнүүсүндө нейрон тармактарына арналган. Өзү сөзүнөн да белгилүү болгондой, негизи эки сөздөн турат. Нейрон жана тармак. Ошол нейрон деген эмне, тармак деген эмне, ошол түшүнүктөргө дагы кенен токтолгонго аракет кылабыз. Нейрондук тармактар негизи тереңдетилген үйрөнүүнүн бир бөлүгү. Тереңдетилген үйрөнүү болсо бул машинанын үйрөнүүсү түшүнүгүнүн же болбосо тармагынын бир бөлүгү. Мунун баардыгы камтылып келип ушул жасалма интеллекти бир бөлүгү, бир ошол көптөгөн ошо том китептердин бир тому десек дагы болот. Ошон үчүн баардык азыркыга чейин биз айтып келаткан түшүнүктөр негизи бир домейнде, бир платформада, бир тармакка тиешелүү нерселер. Ушул жасалма интеллект. Анткени негизги темабыз азыркы учурда машинанын үйрөнүүсү болсо дагы, ушу башынан бери максатыбыз жасалма интеллект тууралуу сиздерге жалпы бир түшүнүктү өткөрүп берүү. Кайра бир аз тарыхына кайрылалык. Жасалма интеллект 50-жылдан бери негизи биздин терминологияда же жашообузда бар. Машинанын үйрөнүүсү болсо 80-жылдардан бери ошо бүдөмүк логика, эксперттик системалар, билимди чагылдыруу моделдери, сымал түшүнүктөр менен 80-жылдары биздин жашоого кирди. Андан кийин 2010-жылдардан бери өзгөчө ушул эки түшүнүктү кечиресиздер, artificial intelligence жана machine learning, жасалма интеллект жана машинанын үйрөнүүсү түшүнүктөрүн жакшы бир натыйжага алып келген. Анан биздин жашоодо кадимки программаларды иштеп чыгып, жашообузга таасирин тийгизе турчу деңгээлге алып келген түшүнүк бул тереңдетилген үйрөнүү болуп атат. Ушул тереңдетилген үйрөнүүнүн дагы эң негизги бөлүгү бул нейрондук тармактар. Ушул бүгүнкү темабыз болсо нейрондук тармактарга арналган. Бул жакта бир нейрондук тармактын үлгүсүн көрүп турасыздар. Нейрондук тармактарда негизги максат бир жактан маалымат киргизүү, бул жактан маалыматтарды киргизебиз. Ар бир сиздер көрүп турган айлампа же тегерек бул бир перцептрон. Перцептрон деп эсептелинет. Бул перцептрон кийинки кечиресиздер, бул жактан баштап жашыл түс менен көрсөтүлгөндөр перцептрон. Бул болсо маалымат кириши, input. Бул болсо output. Көбүнчө ушул терминология менен да тааныш болуңуздар. Чычканча менен жазып аткан үчүн кээде кичине мындай окулбай калышы мүмкүн, бирок output бияк болсо жыйынтык. Булар болсо перцептрон. Перцептрондордун сиздер көргөндөй катмары ошол layer деп коюшат. Ар бирөө, мисалы, буяктан буякка чейин бир катмар, биринчи катмар, ошондо L1, layer 1. Бул экинчи, бул жакта кете турганда ошондо экинчи катмар, L2, layer 2. Ушинтип отуруп, бул катмарлар негизинен акыркы үлгүдөгү тереңдетилген үйрөнүү процессиндеги модельдерде орточо эми 20-30 менен да чектелип калышы мүмкүн, бирок акыркы мезгилдерде миңден ашкан катмарлар болушу мүмкүн. Ошондо бул канчалык комплекстүү, татаал иштетүү процесси экенин, анан эми бул жакта 1, 2, 3, 4, 5 менен эле чектелип калбайт. Ошондо 5 перцептрон көрүп турасыз бир катмардын ичинде. Бул ылдый. Көбүн учурларда мен өзүмдүн практикамда 100дөн ашык көрө элекмин, бирок ошон үчүн мисалы 100гө чейин кетиши мүмкүн. 100гө чейин кетиши мүмкүн. Эми бул нейрондук тармактардын өзгөчөлүктөрү эмне үчүн ушунчалык көп иштетүү процесси жүргүзүлөт? Ошол жакка мындан алдыңкы матлаб сабагында дагы бир аз токтолгонго аракет кылдык, көрсөткөнгө аракет кылдым. Көбүн эсе бул кириш input жагы X тамгасы менен белгиленет. Бул X1. Ичине эле жазып кетейин, кечиресиздер, мындай түшүнүктүүрөөк болсун. X
символу менен белгиленет десек дагы туурараак болот. x3 x4 кийинчерээк мисалы нейрондук тармактар сабагында же жаатында ушундай x көрүп калсаңыздар, анда бул маалымат кириш жагы экен деп түшүнсөңүздөр болот. Эми жыйынтык жагы болсо y саны менен, y символу менен белгиленет. Ошондо бизде 3 жыйынтык бар экен. Бул мисалда, өрнөктө 3 жыйынтык чыгып калышы мүмкүн. Анан кийин ушул 3 жыйынтыктын негизинде анан көбү нерсе y санынын үстүнөн векторун же болбосо ушундай сызыкча менен символун да белгилеп коюшат. Мунун мааниси бул жыйынтык бир тараптуу иштеген, ошондо маалымат бир тараптуу, солдон оңго кете турчу иштей турган бир нейрондук тармактын жыйынтыгында чыккан бир упай же болбосо жыйынтык дегени түшүндүрөт. Кээ бир учурларда эгерде жыйынтык чыкканда канааттандырарлык бир жыйынтык болбой калганда, жыйынтыкты кайра нейрондун тармагынын ичине артка reverse computation деп коет. Ошондо артка кайтарып берүү же болбосо артка эсептөө ыкмасы менен кайра жиберип салышы мүмкүн. Акыркы мезгилдерде компьютердин эсептөө күчү кыйла жогору болгон үчүн мындай мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эгерде анда болсо эки символ менен көрсөтүлүп калышы мүмкүн. Негизги максат бул жакта эмне бул символдорду тартып алгандан кийин киришибиз бар, жыйынтыгыбыз бар. Ошондо кириш, маалымат кириш, инпутубуз, жыйынтыгыбыз бар, аутпутубуз. Анан кирилген маалыматтар бар. Бул жакта болсо катмарларыбыз бар. Анан акырында биздин бир жыйынтыгыбыз бар, аутпут. Максат бул нейрондук тармактарда матрица сымал эсептөөлөрдү жүргүзгөндө, ошондо бул мисалы L1-дин биринчи персептрону, мына бул жакта көрүлгөн персептрон, ар бир кирилген маалыматтын өзүнө таандык көлөмү болот. Ар бир мисалы сызыкчанын мунун x5-тин, мисалы x5-тин L15 персептонуна кете турчу көлөмү V5 дейлик. Ошондо 5 экен, V5 x5 V5 көбөйтүлгөн бул жакка келип кошулат. Мына ушул келип кошумча бул десек, кийинчерээк x4-түн W4 менен болгон көбөйтүүсү келип бул жакка отурат. Ошондо сиздер көрүп тургандай 1, 2, 3, 4, 5 маалыматтын кириши ар бирөө өзүнө таандык кете турчу кийинки персептронго, ошол персептронго тиешелүү weight деп коет. W тамгасы менен көбөйтүлөт дагы. Ошол бияка дагы бир көбөйтүлгөн же болбосо алмаштырылган бир маалымат келип түшөт кошумча. Ошондо ар бир тегеректен V менен көбөйтүлгөндө, ошондо ошол x1, x2, x3, x4, x5-тин өзүнө таандык көлөмдүү же болбосо W менен көбөйтүндүлөрү бул жакка кошулат. Кийинки x2-ники дагы ошондой эле ошол түрдөн келип бул жакка 5 келип түштү. Ошондой эле кийинки x булардын дагы ошол бул эмеге таандык. Бул сан менен бул сандын ортосунда айырмасы болот. Анткени сиздер көрүп тургандай W тамгасы бул коэффициент башкача болушу мүмкүн. Кийинчерээк анан бул коэффициентке дагы өзүнчө токтолобуз. Бул жакта негизги сиздерге түшүндүрөйүн деген максатым эсептөө абдан комплекстүү жүрөт да. Комплекстүү дегеним татаал эсептөө жүргүзүлөт. Ошондо ар бир мен эми бул жакта эң жөнөкөй нейрондук тармакты көрсөтүп турабыз. Ошондо 5 эле инпутубуз, кириш маалыматыбыз бар, 5 персептронубуз бар, анан 3 катмарыбыз бар. Негизи элестетиңиз, эгерде бул ылдый 100, анан оң тарапка 1000 катмар боло турган болсо, ошондо ар бирөө эсептелет дагы. Мунун топтолгону эми
кийинки катмарга ушул эле ыкма менен дагы бир жолу кайталанат. Мисалы бул жакта топтолгон бир сан, ошол сан эмне болот? Кийин мисалы дагы бир жолу ушул атаандык башка бир weight менен, weight дегенибиз көлөм менен, же болбосо салмак менен, салмак десек так туурараак болот. Бунун жыйынтыгы дагы бир жолу кошулат дагы, бул жакта дагы бир жолу 5 жыйынтык чогулат, булар кошулат. Андан кийин кийинки катмарга дагы бир жолу эсептелинет, кийин кошулат. Бул бир алдыңкы сабакта токтолгон матрицалардын негизинде. Анан эң аягында ошол биз иштеп чыккан модель, же болбосо теңдеме, функция, ошол функцияда эң акырында биз каалаган бир жыйынтыкты алышыбызга бир шарт түзөт. Эми бул экран кыпкызыл болуп калды, кечиресиңер, бирок бул жакта негизги менин максатым сиздерге нейрондук тармактардын ичинде эсептөө иши кандай жүргүзүлөт жана кайсыл функциялар колдонулат жана канчалык бул эсептөө иши татаал экенин көрсөтүү эле максатым. Андан кийинкиге өтөлүк. Негизи бул функцияда нейрондук тармактар деп аталганын себеби биздин кишиге таандык, биздин мээбиздин ичинде, мээбиздин түзүмүнүн негизги блогу болгон нейрон түшүнүгүнүн бир имитациясы, нейрондун иштөө принцибин кайталоо жаатында ошо нейрондук тармактар. Биологиялык нейронду жасалма нейрон менен алмаштыруу же болбосо ошону имитациялоо жагы жүргүзүлөт десек да болот. Ошондо биздин мээбизде бир нейрон ар бир нерселерди түшүнүү процессти, маалыматты иштетүү, чөрөдө болуп аткан окуяларды иштетүү, түшүнүү жолу ушул нейрондор аркылуу өтөт мээбизде. Ушул жактагы биологиялык процесстерди математикалык модельге айландыруу жагы ошо нейрондук тармактарда аракет көрүлгөн. Сиздер көргөндөй бир алдыңкы мисалда да бердик элек, маалымат кириши X тамгасы менен, X символу менен берилген, ошол маалыматтын көлөмү кийинки перцептронго өтүп жаткандагы коэффициенти десек да болот. Буларга да кийинчерээк токтолобуз. Анан бул жакта топтолот дагы активация функциясы менен биргеликте кийинки катмарга өткөрүлүп берилет. Биринчилерден болуп негизи перцептрон же болбосо кишинин мээсин математикалык модельдөө, башкача айтканда кишинин мээсинин иштөө принциптерин кагаз бетине түшүрүү же болбосо модельдөө жагын Франк Розенблат деген бир жигит 1928-жылы ушул 50-жылдары ортого чыгарган, 58-жылы ортого чыгарган Intelligent Automation деген бир илимий макаласында The Design of an Intelligent Automation, ошондо акылдуу автоматиканын дизайны деген бир макаласында биринчилерден болуп ушул концепцияны ортого чыгарат. Бул ошол макаласынын ичинде кишинин мээсинин математикалык модельдин негизинде же болбосо электроникалык платалардын негизинде имитациялаганга аракет кылдым деген ошону бир графикасы же болбосо кагазга сүрөткө түшүрүлгөн маалы десек болот. Ошо маалымат бир нейрондон бир нейронго өтүп жатып, ушундай өзгөчөлүктөр экен. Мен муну ушул электрикалык сигналдар менен дагы аракет кылабыз, муну кылсак болот деп биринчилерден болуп маалымат берип кеткен. Ошол Розенблат агабыз биринчилерден болуп перцептрон деген сөздү ортого чыгарат. Бул адам мээси тарабынан маалыматты кабыл алуунун математикалык же компьютерлик модели деп. Анан кийинчерээк бул эми 50-жылдары эсиңиздерде болсо ушу жасалма интеллект бир
жаңы модага айланып келатып, бирок ошол учурдагы эсептөө күчү тилекке каршы Розенблаттын бул концепциясын ишке ашырууга тоскоолдук болот дагы, бул унутулуп калат. Бирок анан кийинчерээк ушул концепцияны кайрадан ушул биздин эле илимпоздор, өзгөчө Джеффри Хинтон деген байкебиз, азыркы учурда Канадада Торонто университетинде профессор, бул жасалма нейрондук тармакты тереңдетилген үйрөнүү деген түшүнүктөр менен ортого чыгарат дагы, мурда унутулуп калган концепцияларды кайрадан жандандырып, бирок азыркы заманбап эсептөөчү машиналардын жардамы менен мунун негизи иштейт экенин, анан биз каалагандай натыйжаларды бериши мүмкүн экенин, чынында эле кишинин мээсинин иштөө принцибин толугу менен болбосо дагы кээ бир бөлүктөрүн имитациялаага мүмкүнчүлүгүбүз бар экенин ушул нейрондук тармактар деген аталыш менен, neural networks, deep learning деген аталыш менен ушул Джеффри агабыз ортого чыгарат дагы. Акыркы мезгилдерде ушул жаатта көптөгөн изилдөөлөр, көптөгөн иштер жүргүзүлүп жатат десек болот. Эсиңиздерде болсо, бул эми X1, X2, X3 бир алдыңкы эсин бир кайта кетелик. Мына бул жакта көрсөтүлгөн X тамгасы менен көрсөтүлгөн бул өзгөчө эмнелер болуп атат? Мындагы мисалын бере кетелик. Y эгерде Y тамгасы эгер биздин жыйынтык болсо, X1, X2, X3 бул биздин модельди чыгарып атканда компьютер бул сүрөттү көргөндөн кийин маалыматтын кириши, ошондо мисалы башынын тоголоктугу мисалы X1 болушу мүмкүн, мурдунун үч бурчтуктугу X2 менен белгилениши мүмкүн, кулактарынын бир кулагынын үч бурчтуктугу X3, анан бир кулак менен бир кулагынын ортосундагы дистанция, аралык мисалы X4, ошентип отуруп баардык өзгөчөлүктөр, мисалы куйругу X5, ошентип отуруп саны жок өзгөчөлүктөрдүн баардыгын ушинтип математикалык модель бир теңдемеге алып келет дагы, анан эсептеп келип, эгерде ушул теңдемелер баары чогулуп келип биз каалагандай бир натыйжа берсе, мышык боло тургандай, мисалы 70тен өйдө болсо мышык, 70тен ылдый болсо башка жаныбар же дегендей бир теңдеменин натыйжасы чыкса, анан биз мисалы Е тамгасы ооба бул мышык деп жыйынтык бериши мүмкүн. Бул дагы бир нейрондук тармактардын иштөө принцибиндеги бир классик бир мисал десек да болот. Бул жакта ошол бир алдыңкы мисалды кайра эле кайталап жатабыз. Катмарлардын саны маанилүү дедик. Бул катмарлар бул жакта үчөө эле сиздер көрүп тургандай, бул ортодо дагы башка катмарлар болушу мүмкүн дегенди түшүндүрөт. Катмарлардын саны 1000ге чейин жетиши мүмкүн. Нейрондук тармакты бир алдын түшүндүргөнгө аракет кылдык. Ошо кириши бар. Ар бир нейрондук тармактын бир кийинки бул символ ошол могу үчөөнүн бирден, мисалы M тамгасы бул учурда 3 болуп калат. Ошондо биздики 3 экен, бирок бул M'ге чейин уланышы мүмкүн. M'ге чейинки нейрондук тармактардын ошондо V1, мисалы бул I дегени бул астындагы тамганы көрсөтүп турат. Ошондо салмак менен кириштин ортосундагы көбөйтүүсүнүн суммасы 1 перцептронго барабар болот. Анан ал кийин дагы башка перцептронго өтүшү мүмкүн, же болбосо жыйынтык бериши мүмкүн. Бул болсо ошол математикалык матрицалардын бул жактагы көргөзмөсү, же болбосо иллюстрациясы десек да болот. Эң ири тереңдетилген үйрөнүү модельдерибиз акыркы мезгилдерде параметрлерин көрсөтүү жаатында муну айта кетейин. GPT-3 моделин жасалма интеллекти терең изилдедик элек. 175 миллиард параметрден түзүлгөн. Megatron деген азыркы учурда Microsoft менен Nvidia компаниясынын үстүндө иштеп аткан абдан
абдан терең. Эми абдан деген сөзү бул жакта сан менен айта кетсек болот. 530 миллиард параметрден түзүлгөн бир нейрондук тармак. Эми буну иштетүү үчүн 2 ай, 3 ай, кээ бир учурларда 6 айга чейин иштетүү, тынымсыз компьютерлердин иштөөсү зарыл болуп калган учур. Ушунун негизинде кадимки интеллект ортого чыгып жаткан учур. Бирок канчалык терең болбосо да, адамдын мээси менен салыштырган болсок, адамдын мээсинде орточо 100 миллиард нейрон бар. Ошондо ар бирөөнө бир нейрондо орточо 10 миңге жакын синапс бар десек, анда 1 квадриллион синапс. Ошондо ар бир 1 квадриллион синапс, квадриллион деген сан дагы элестетиш оор болсо керек. Анда ушуну менен 13-чү сабагыбызды, нейрон тармактарына арналган сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө.